Жана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Hazreti Umar күндөрдүн биринде достору менен отурду. Отурган кезде Мадина Мунавварада факала лахум таманнау. Hazreti Umar досторуна, сахабаларына, жолдосторуна кыялдангылачы. Максатыңар, үмүтүңөрдү айткылачы деди. Бүгүн жигиттерге каялдан десең эмне дейт? Жакшы машинем болсо, жакшы фигуралуу бир жарым болсо, нөлөбөй прокаттын контейнерим болсо, эч кимде жок менде дипломум болсо. Hazreti Umar достору менен отуруп, ар бирин каялданып көргүлөчү. Үмүтүңөрдү айткыла. Факала бирөөсү: "Атаман ан тамтали хази дар физзатан унфиқуа фи сабилилlah." Үмүт кылам, мо коро, мо өрөн толгон алтындан болсо, байын деди. Жок, Аллах жолунда кайрымдуулук кылсам деди. Мо өрөн толгон алтын болсо, Аллах жолунда кайрымдуулук кылсам, жардам берсем, бейбечарага берсем. Экинчиси вакал ал-ахар: "Атаманна ан тамтали хази дар захабан ау фиддатан." Экинчиси, бул өрөн толгон өрөн күмүш болсо, бейбечараларга берсем, арабызда бир муктаж калбаса, үйлөн албаган калбаса, карыздар бенде калбаса, үйсүз бенде калбаса. Вакал ал-ахар, үчүнчүсү айтты: "Атаманна суюфан ва римахан амудду бихал мужахидин." Үмүт кылам толгон өрөн курал жарак болсо, мекенин, жерин, динин коргогон аскерлерди курал жарак менен камсыз кылсам деди. Үмүттөрдү кара. Hazreti Umarга кезек келди. Илхам менен сүйлөгөн Hazreti Umar: "Атаманна үмүт кылам ан тамтали хаза дар rijala мисли Abi Ubayda ibn Jarrah wa Salim Mawla Abu Huzayfa, Muaz ibn Jabal." Үмүт кылам бул толгон өрөн пайгамбардын тарбиясын алган Abi Ubayda ibn Jarrah, Salim Mawla Abi Huzayfa, Muaz ibn Jabal сыяктуу сахабалар жигиттер болсо деди. Алтын да, күмүш да курал жарак эмес, бул өрөн толгон Muaz ibn Jabal сыяктуу. Саад ibn Muaz көп жолу айттым, урматтуу мусулман бир тууган. Саад ibn Muaz 30 жашында мусулман болду. 37 жашында каза болду. Каза болгон кезде Hazreti Cebrail келип пайгамбарга: "Я Расулалла, үммөтүңдөн бүгүн ким каза болду?" Үммөтүңдөн бирөө каза болду, анын өлгөнүнө Алланын аршы титиреди дейт. Жер эмес, арш титиреди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаназаны окуган кезде буттун учу менен басып калды. "Я Расул, эмне 70 миң периште жаназага түштү." Урматтуу мусулман бир тууган, ошолдой жигиттер толсо деди Hazreti Umar. Эмне үчүн? Урматтуу мусулман бир тууган, бизге да бүгүн Кыргызстан эли эмнени каалайсыңар десе, мекенин, элин, жерин, динин, тилин сүйгөн жигиттер керек десек жарашмак. Чыныгы жигиттер булар оңолуудун, өнүгүүдүн негизги булагы ошо жигиттерде. Кандай жагын конституция кабыл албагын, канча жакшы закондорду кабыл албагын, ал таракчада сыя бойдон кала берет, эгер аны ишке ашырган жигиттер болбосо. Кандай талим тарбия программаларды түзбөгүн, ал ошо китепте кала берет, аны тарбия берген жигит, элин, жерин, келечек муунду сүйгөн, элим, менин келечек муунум, Кыргызстандын желегин желбире турган балдар менин мойнумда аманат деген жигит мугалимдер болбосо. Урматтуу мусулман бир тууган, элине жерине кызганган адам болбоюнча эч өзгөрүү мүмкүн эмес.